Социалдык тармактардын баракчаларында өзүн билип, өтүгүн төргилген энооздор көбөйдү. Бири фейк аккаунттун артына жашынып, элди массалык башаламандыкка үндөсө, экинчиси океандын ары жагына жатып алып, кыргыз элине буйрук берип, элди көчөгө сүйрөп чыксам дегенде эки көзү төрт болуп отурат. Ал эми кайсы бир саясатчылардын кызыкчылыгы үчүн кызмат кылган мындай адамдардын сөзү, кайрылуусу кыргыз коомуна кымындай да таасир тийгизбей турганын карапайым калк ачык айтууда. Москва шаарында УКМК тарабынан массалык башаламандыктарды уюштурууга жана бийликти күч менен басып алууга чакырык жасаган кыргызстандыкмын дегендер катар-катар кармалды. Үйдө баатыр, жоодо жок бул эркулдар социалдык тармактагы фейк аккаунтунун артында эле баатыр экенин көрдүк. Кармалган соң позициясынан тайып, кечирим сурап, кимдерге жалданып, кимдердин кызматын кылып жүргөнүн чекесинен балп эттире башташты. Андыктан чет жерде туруп, элди бүлдүрүүгө президент Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевди каралоого эмне себеп болду? Же бул кайсы бир күчтөрдүн саясий буйругубу? Ал эми 19 ноябрда көчөгө чыккыла деп какшап жаткандарга кыргыз элинин жообу кандай? Кесиптешим Гүлдана Момунова талдап көрдү. Узапараткан жумада өлкөдө массалык башаламандыкты уюштурууга камылга көрүп жаткан бир катар жарандар кармалды. Алар социалдык тармактарда ар кандай билдирүүлөрдү жазып, элди 19 ноябрда митингге чыккыла деген чакырыктарды жарыялашты. Маселен, Facebook социалдык тармагында Адис Жумагулов аттуу бул аккаунт бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына баш ийбегиле деп, элдин башын айлантууга жакшы эле аракет жасады окшойт. Деген менен коопсуздук кызматы иликтей келгенде бул баракча фейк экени аныкталып, чыныгы аккаунттун ээси көп өтпөй кармалды. Сын айтыш оңойда, бийлик иштебей атат деп. Ошону айтыштан мурун өзүм не иш кылып атам деп ар бирибиз ойлонушубуз керек да. Анан айтат элем да, ушу митинг дегенге кайсы жерде чыр-чатак болсо, бир күндө ошол жерде 1 саатта, 1 мүнөттө, 1000 күнгө чейин айырдын ырзкы качат экен. Мындай ойлонгулачы мына. 33 жылдан бери канча революция кылдык, канча төңкөрүш кылдык, эмне пайда таптык? Ушуга аябай чоң суроо койгум келет да. Бул да мейли. Соц тармакта Тилекмат Куренов аттуу бул жаран өзү Америкада жатып алып, Кыргызстандагыларды митингге чыккыла, учурдагы бийликке нааразычылык көрсөткүлө деп жакшы эле буйрук берди. Куренов элге күйгөн патриот жаранго дейин десең, ал да бир саясатчынын буйругун аткарган долбоор экенин камакта жаткан Раушан Жээнбеков далилдеп койду. Менде жаңылык деле жок, ишибиз жакшы, нормально жатабыз. Тилекмат менен сүйлөшүп атасың да? Америкага кирип кетпеди уже. Дос каламын да. Митинг кылам, элчиликтин алдында деп атып турган сүйлөшүп. Билесиң да жолдорду, сен кантип элчиликтин бардыгын. Жардам берип колдоп койгула. Жанагы Тилекмат Куренов деген чет мамлекетте туруп алып, кыргыз элине кайрылуу жасап, 19 күнү пикет болот, ошого келгиле, катышкыла деген бир бузукулук иштери жүргүзүп атат да. Onun sözün oşol Hizbutluğa karaganlar bardığı uqtu gördün. Bирок ал ойлобой деген. Анын айткан сөзү ары каттап суу geçпейт. Анын айтканын кыргыз эли укпайт. Анын пикетинин эч кимге кереги жок. Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев мындай силердин бир дөдөйлүгүңөр же келесоолугуңар бизге өтпөйт. Айтып коеюн. Болбойбу, кеткиле ачык элечи. Кыргызстан силерге жалко ачыгын айткандачы. Бийлик эмес, Кыргызстан мамлекетинде жашаган силерге уже мындай болбойт да, ачык элечи. Ал эми төш кагып керсее сүйлөгөн Facebook тармагынын бул активдүү колдонуучусу да Москва шаарынан кармалып Кыргызстанга алынып келинди. Чет жакта жүрүп тенденциялуу чагымчыл маалыматтарды таратууга эмне же ким түрткү болду? Бул саясий буйрукпу белгисиз. Деген менен бул жаран коомчулуктан кечирим сурап, башаламандыкты уюштурууда фейк аккаунттар колдонулуп жатканын ачык эле моюнга алды. Мен буга чейинки мыйзам бузуп, бузуклардын тилине кирип, бийлик башындагыларга, бийлик өкүлдөрүнө асылып кылган иштерим публикация чыгаргандарым, видеороликтерим үчүн азыр өкүнүп отурам. Кылган иштерим публикация чыгаргандарым, видеороликтерим үчүн азыр өкүнүп отурам. Жана буга чейинки менин тарткан публикацияларымды таркатып аткандар алар фейктер. Сүйлөп алып анан эртесин кайра былжырап кечирим сурапчы, мына баары эле ошондой болуп атпайбы. Мага бул эл бузар айтып койду эле, тиги айтып койду эле деп. Мал эмессиң да айдаган жакка кете бергидей. Ким кайдай берсе, эртең менен кечүүгө кошуп ийсе кетип калып кайра келгендей мал эмессиң да.
адамсың да кичине ойлонушуң керек да. Ошон үчүн сүйлөп аткандар сөзүңөрдү абайлагыла. 19-unda чындап биз да күтүп атабыз ошо. Чыкса экен кимдер мындай билип алалы да эртеңки күнү биздин чыны кыргыздын душмандары ким экен деп ошону күтүп атабыз. Мен айтып эле коеюн, дуктары жетпейт, чыкпайт. А мурда муктаждык болгон, эл уже тоюп кеткен ошол системага, анткени бузуку системага азыр болсо оңолуп атканын көрүп атат. Армия тарабынан күчтөнүп атабыз, мына жолдорубуздун баары салынып атат. Канчалаган больницалар, мектептер курулуп атат. Эми сокур эле киши көрбөй калбаса, мындай көрүп кулак мурду, акыл эси соо кишилердин баары кылынып аткан ишти көрүп атат да. Бийликтесиңби же оппозициядасыңбы, кылган ишиңе эл баа берип, эл тагдырын чечет. Ошондуктан митингге үндөп, элди көчөгө чыгарам дегендерге коомчулуктун пикири кандай? Учурда кыргыз журтуна революция же митингдин кереги барбы деген суроо менен жарандарга да кайрылып көрдүк. Мне президент пенсию повысил. Мне зачем эти митинги? Если каждый год будет повышать настолько. Мен оюмча каршымын. Эмне дегенде бийлик, азыркы бийлик менимче жакшы иштеп атат. Кыргызстанга көп эле мисалы именно Бишкек шаарына, Ош шаарына айылдарга көп нерсе кылып берди. Жок, колдойм андай митингдерди. Иштин белине тегишинен керек болбосу керек. Ошон тынчтыкты каалаш, тынч болсо азырынча жашоо жакшы Кыргызстанда. Үчүнчү күчпү, каяктык күчпү ойсун айтканда ошо менен кете беребиз да. Алардык туура экен деп. Биз өзүбүздүн каада салты, өзүбүздүн кыргыз патриоту болуп, өзүбүздүн эмебизди эмнеле жүргүзүш керек да. Мне кажется, ошо менен туура болот. Адекватный кишилер деле эмне чечсе болот да, эмелер проблемаларды митинг, ситинг кылып элечи. Митинг кылганда көптөгөн адамдар мисалы жарадар болушат. Эшикке толтура кишилер чогулуп, жарадар болуп, жөн эле айлана чөйрөбүздү жөн эле бузуп атабыз да. Ушундай себептен мен кереги жок деп ойлойм да митингден. Өзгөчө саясатчылар бийлик бутагына жетпей калса, дароо элди курал кылып көчөгө сүйрөп чыкмай адат бар эле. Эми андайга жол жоктугун УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев байма-бай эскертип келет. Демек ар ким өз билгенин кыла албайт. Мындан ары баары мыйзам чегинде көзөмөлдөнөт. Коомубуз, биздин жарандарыбыз баары ошол митингден тажады. Ачык эле айткандачы, канча митингдер болуп атат, буга чейин болгон да. Ошол үчүн бизге бүгүнкү тынчык жол менен эл үчүн, мамлекет үчүн биз баары салым кошуп, иш аракеттер жасашыбыз керек да. Бул кимдер уюштуруп атат, кайсы күчтөр жасап атат, же бул жерде атайын бир саясий бир акциялар түшүнүксүз болуп атат да. Ошол үчүн мен оюмча биздин элибиз алданбай, түздөн түз өзүбүздүн жумушубузду так аткарууга, андан тышкары ушундай мамлекетибизге баарыбыз жапатырмак болуп жардам берүүгө аракет жасашыбыз керек. 3 толкунду башынан өткөргөн Кыргызстан ансыз деле дал ушул митингдин айынан эр азаматтарынан жана күнөөсүз жарандарынан айрылды. Анын баарына убагындагы алсыз бийликтин адилетсиз чечимдери, мыйзамсыз иш аракеттери себеп болгону айтылып келет. Элдин мүдөөсү акырындап ишке ашып, жай турмуш жүрүп жаткан мезгилде жана дүйнөлүк оор саясий кырдаалда өз көмөчүн ойлогон куру патриоттор элдин тынчтыгына залакасын тийгизүүгө укугу жок. Гүлдана Мумунова, Майрамбек Абдибелал уулу, Регион телеканалы күндеми жыйынтык программасы үчүн.